Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, жалпы кадырман кыргызстандыктар, карыбаңыздар, амансыздар, тынчсыздарбы? Кыш күрөөдөн кыйналбай, жакшы аман эсен отурасыздарбы? Урматтуу мекендештер, урматтуу жалпы жалал абадтыктар, буюрса бир кереметтүү улуттук спорт оюну өткөнү турат. Албетте бул көк бөрү оюнунун астында турабыз. Бизде жакшы билесиздер, ушул көк бөрү азыркы учурда өнүгүп келаткан учур. Анткени ат адамдын канаты дейт, аттын үстүндөгү спорт чындыгында керемет. Тагыраак айтканда, урматтуу мекендештер, бүгүн 4-январ, эртең 5-январ. 5-январ ушул Жалал Абад областынын биз Көгөр төрөнүнүн жээгинде турабыз. Тагыраагы Жон Күнгөй Архангел айылынын кире беришинде турабыз. Мына ушул жерде достор, эртең 5-январ биздин Бекей деген баатыр атабыз болгон. Мына ошол Бекей баатырдын урпактары уюштурган кереметтүү эртең чоң аламан улак болгону турат. Албетте бул аламан улактардын соорундарын балким көрсөңүздөр керек. Аябай чоң соорундар коюлуп атат. Мындай баштаганда эле 50 тай сайылып атат. Андан башка бир нече соорундар болуп атат. Дагы соорунун сайып берем деген агаларыбыз болуп атат. Кыскасы, Бекей баатырдын урпактарынын эртең ушул жерде улак өтөт. Кайсыл жерде десеңиздер, мына ушул Жон Күнгөй айылынын бул жагынан көргөзүп берейинчи мен. Мен өзү мындай улактарды деле көп тарта бербейм, бирок эртең туугандардын улагы болуп аткан үчүн албетте биз кызматта болуп атабыз. Азыр эмне кызмат десеңиздер, аны да көргөзөбүз. Мен биринчи улак өтчү жерди көргөзүп туруп, анан сиздерге баштайын. Мына жайыт, мына ушу кадимки улак өтчү жер. Мына көрдүңүздөрбү, тигинде Тайгазан турат. Бул жакты туучту көргөзүп койсоңуз, кадимки 5 улак өтчү Тайгазан турат. Мына ошол Тайгазан чапчу, мына жайытта, ушул жалпы ушул жайытта эртең буюрса аламан торпок улак болот, Кудай кааласа. Алдынан сырткары мына ушул жерде эреңиш болот улакка чейин. Анан кыргыз күрөш болот, Кудай буюрса. Мына ушул жерде чоң керемет маареке болгон атат. Андыктан, урматтуу достор, бул чындыгында тарыхта калчу чоң маареке болуп атат. Ушул маарекеге келип, чындыгында мындай чер жазып, тамаша кылып, ойноп, күлүп кетиңиздер демекчи элем. Анткени бир эле улак эле көрүп отурбастан, мына ушул жерде тамаша кыласыздар. Эң негизги нерсени айтып кетем. Мына ушул жер, достор, улак өтчү жер. Мына жерин дагы көргөзүп койсоңуз, кадимки мына дың жер экен. Кудай буюрса, эртең бөөдө кырсыктан сырткары жакшы аман эсен өткөрүп алсак деген жалпы туугандардын ушул бекем ниети бар, аксакалдарыбыздын ак баталары бар, Кудай кааласа. Мына ушул улакка салымын кошуп аткан жалпы туугандардан Алла ыраазы болсун. Жана кызмат кылып аткан ушул жалпы Жон Күнгөй айылы, жалпы Бекей баатырдын урпактарынын жалпы жааматынан Алла ыраазы болсун. Негизи азыр бийибиз дагы келе эле. Бийибиз келгенде бир сонун комментарий, интервью алып берейин деп ойлоп аттым элем. Булак боюнча, туугандардын башын бириктирүү боюнча чындыгында бир сонун инициатива чыгып, мына ушул кече жакында 30 декабрь күнү курултайыбыз өтүп, мына курултайда бийибизди бир добуштан шайлап алдык, Кудайга шүгүр. Мындай айтканда, жакында ушул Санжыра китеби жазылган атат. Албетте азыр көптөгөн ушундай урулар Санжыра китебин жазып, жет атасын билип, туугандашып, мындай ушундай бир эме болуп атпайбы? Бунун өзү чындыгында жакшы нерсе. Бул бөлүнүү эмес, бул биригүү, достор. Албетте кыргызда айтат го, кыргыз уру-урудан бөлүнбөйт, тескерисинче кыргыз уру-урудан биригет демекчи. Албетте биз жалпы ушул туугандар чогулуп, жалпы журтка, эл журтка ушундай бир маареке өткөрүп, эртең ушул жайытта улагын көрүп, анан улагы менен сырткары эле ушул жерде, достор, мына боз үйлөр тигилип атат, көрүп атасыздарбы? Жакындатып карап койсоңуз да болот. Боз үйдүн аркасында жумуш болуп атат, тазалык иштери жасалып атат. Кыскасы, эртең бир сонун кереметтүү ушундай бир иш-чара өтөт. Мен ушул боз үйдүн жанына алып барып эле көргөзгөнгө аракет кылайын. Азыр эң бир негизги боз үй тетиги турган ортого тигилет. Ал боз үй кийизден жасалган чоң ушул калмак чындын боз үйү тигилет болуп атат. Ал эми калган ушулар айылдардын ушундай боз үйлөрү тигилип, Кудай буйрса эртең ушул жерде аксакалдарыбызга жакшынакай бир сый урмат тартууланып узатып алабыз деген ушундай ниет болуп турат.
Анан жаштар мына көрүп атасыздар, отундарын кылып, эртеңки мааракеге даярдык болуп, кыскасы сонун бир керемет даярдык өтүп атат. Мына бир кыскача башпак кылып кетсеңиздер да болот. Мынакей боз үйдүн ичинде мындай сонун төшөктөрүнөн бери уже даярдап, жасалгасы сонун болгон. Бул кайсы бир айылдын боз үйү экен? Ал эми мына бул жактагы бир айылдын боз үйү, бул жагы дагы уже столдору кадимкидей коюлуп, сонун болуп даярдалып атат. Мынакей карагылачы. Мына ушундай керемет иштери сонун болуп жасалганып, ушундай даярданып, анан эртең эң негизгиси бүгүн азыр кечтик иштерик мына ушул жерге эң негизги чоң боз үй, кийиз боз үй. Бул кыргыздын улуттук мындай айтканда боз үйү да. Мына ушул боз үй эртең ушул жерге тигилет достор. Анан бул жагына дагы мына баардыгын көрүп атасыздар. Столдору мына эртең бүт алып келинип атат. Анан жалпысынан так канча 1 2 3 4 5 6 7 8 боз үй уже тигилиптир. 3 4 5 6 7 8 боз үй тигилиптир. Достор, мына ушундай боз үйлөр азыр жаамат ар бир айылдын жаштары ушинтип боз үйлөрүн тигип кызмат кылып атышат. Анан эртең мына ушул те жайытта күрөшүү, ушундай бир эрең иши ушул жерде болуп, маараке ушул жерден элдин ак батасын алып башталат да, Кудай кааласа. Андан ары аламан чоң улакка чамданышат, Кудай кааласа. Мына ушундай достор, могул тигилип аткан бул боз үйлөр ар бир айылдыкы. Мен азыр могул ар бир айылда атап берип адашып калбайын. Кыскасы ар бир айылдар ушул өз ыктыяры менен ушундай боз үйлөрдү тигип, аксакалдарыбызды ушул эртең суукта жылуу жумшак боз үйгө алып кирип сыйлап алсак деген ушундай ниет менен тигилди. Могул менин өзүмдүн туулуп өскөн ушул Октябрьский айылынын боз үйү. Мынакей карагылачы, керемет сонун болгон ушундай боз үй тигилди биздин айылдын жаамат. Ал эми бул ушул наркөбүздөн туугандарыбыз аксакалдар жааматын киргизебиз деп ушул Кызылкая жааматынын боз үйү болду. Мына ушундай достор, мекендештер, бул кыргыздын чындыгында кереметтүү сонун болгон. Мына ушул жакты да көргөзүп кеттиңиз. Бир аз туман басып турат. Те жакты көрүп атасыздар, ушундай бир сонун жайыт, ачык асман, керемет бир өзгөчө природада ушундай бир сонун улуттук оюн өткөн атат. Эми азыр улак боюнча дагы, улактын программасы жүрүшү боюнча дагы мен бир кыскача интервью алып берейин дедим элем, бирок бийлерибиз келелегине байланыштуу. Так, мен сиздер менен бөлүшө албай калдым. Мына ушундай достор, мекендештер, жалпы спорт сүйүүчүлөр мына эртең ушул жайытка келип, кереметтүү аламан улак, эрең иш, ушул күрөш, мына ушул мааракеге келип, урматтуу достор, туугандар, тамаша кылып кетиңиздер деп чакырып кетерлик. Албетте бул өзү улак боюнча жарнама кеткен, бирок ошентсе да кантсе да максат ушул бүгүнкү даярдык кандай болуп атат, кызыктар адамдар көп да, кандай эмне даярдык болуп атат депчи. Эртелеп эле тартсам болмок, бирок бүгүн кечке ушул убакытка чейин боз үйлөр тигип ушу менен алек болуп калдык. Аксакалдарыбыздан көп интервью алып берейин деген ниет болду эле, бирок тараганы тарап кетти, бийлерибиз да келе эле. Кыскасы мен көргөзүп аткан мына ушул жер достор. Могул Наркы өзөнү адырдын асты менен достор, жаңы Жалал-Абад балыкчы жолу ушул жол менен келет. Ушул жол менен төптүз кетсе, казарман аркылуу балыкчыга кирип барат. Мындан сырткары кече жакында эле ушул президентибиз баш болуп, Китай жана Өзбекстан темир жолун баштайбыз деп атпайбы? Мына ушул темир жол дагы мына ушул те көрүнүп турган ак кар басып турган адырдын асты менен ушул темир жол өтөт достор. Чындыгына өзгөчө керемет. Мындан ары кетсе ушул Көгарт өрөөнү, Калмак ырчын, Казарман, мында бул жагына кетсе Архангел, бул Наркы өзгө өтсө Каралма. Кыскасы билбегендер үчүн бир кыскача маалымат болот. Ал эми мына көргөзүп аткан боз үйлөрдү бир жакшылап көргөзүп берсеңиз, мына ушул боз үйдүн алыстан караганда. Азыр дагы толук тигилип бүтү элек, дагы азыр ортого бир чоң боз үй. Анан нар жагына ушундай бир навес, көп стол, көп киши отура тургандагыдай дагы коюлат. Кыскасы эртең ушул келген жааматка дагы сонун жылуу тамак, сый тартууланып, анан мааракеге кезек уланат. Ушундай достор, мекендештер, жалпыңыздар келиңиздер. Албетте, урматтуу биздин жалпы туугандар,
ушундай ынтымак биримдигибиз бекем болуп, өнүп өсүп аткан өлкөбүзгө салымыбызды кошуп, кийинки муундарга, кийинки келечек муундарга ушундай бир үлгүлүү иштерибизди жасап кала берели деп Кудайдан тилеп кала беребиз. Албетте аксакал аталарыбызга рахмат, ушул инициативаны көтөрүп чыккан агаларыбызга рахмат, бардык салым кошуп аткан жааматка рахмат. Чындыгында баягы туугандын топурагы алтын дейт. Ушул Бекей Баатырдын урпактары баары ушул тууган экенбиз. Мына туугандар баарыбыз биригип ушундай сонун кереметтүү маареке өткөн атат. Андыктан баарыңыздарды чакырам. Буюрса эртең мүмкүнчүлүк болуп калса улактын дагы кандай жүрүшүн, колдон келишинче кандай болуп атканын сиздер менен бөлүшөбүз. Бирок негизги ушул улак тарткан атайын каналдар бар. Мына ошол каналдардан да толук маалыматтарды алып турсаңыздар болот, достор. Мен бул Ак ниет аманат YouTube каналына жүктөлөт. Биздин каналда деле балким кээ бир улак сүйүүчүлөр, көкбөрү сүйүүчүлөр жок эмес, бар. Мен негизи өзүм ошол ушундай бир карапайым үй бүлөдөн чыккан, анан улакты кыйратып чаппасак деле аралашып жүргөн, ошол Кыргыздын улуттук оюндарын сүйгөн инсандардын биримин. Албетте улак чындыгында бул каныбызда бар нерсе. Албетте ат адамдын канаты дейт го. Ат минген, ат сыйлаган адам эч качан мындай кем болбойт. Атты чындыгында пайгамбарыбыз сыйлаган. Ошондуктан мына муундан муунга уланып келаткан бул көкбөрү улуттук оюн мына азыр чындыгында мындай чоң деңгээлге чыкты да. Чоң алдыңкы деңгээлге чыкты. Кыргызстандын балбандары сырткы жака чейин барып, Астана, Алматы, Казакстан, биягы Турцияга чейин барып, жакшы байгелерге илешип келатат. Дүйнөнү чындыгында биз ушул өзүбүздүн улуттук оюнубуз менен мындай айтканда таң калтыра алат экенбиз да. Футбол менен, хоккей менен, башка менен эми келатат жакшы өзүнүн ордуна, бирок таң калтыра албасак да, бирок ушул биздин көкбөрү спорт улуттук оюнубуз менен таң калтыра алат экенбиз. Мына азыркы учурдагы көкбөрүнүн мындай айтканда эң звездасы деп коебу, балбаны Манас сыяктуу бир нече балбандар, мына ушул Жалал Абадтан чыккан, ушул улак тартып аткан балдар ушул дүйнөгө азыркы учурда улакты таанып атат. Ушундай достор, мекендештер, тынч болуңуздар, анда эмес аманчылыктарда эртең ушул мааракени бөөдө кырсыктан сырткары аманчылыкта, тынччылыкта өткөрүп алыштыкты Аллах Таала насип кылган болсун. Эң негизгиси тынч өтсүн, аттар мүдүрүлбөсүн. Эч бир ат мүдүрүлбөй, келген конокторубуз аман эсен ушул үйүнө жетип алыштыкты Аллах Таала насип кылган болсун. Ассаламу алейкум.